июнда Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунда Кой Таш айылындагы окуя боюнча соттук териштирүү уланууда. Сотко мурдагы президент Алмазбек Атамбаев алынып келинди. Сот имаратынын жанында мурунку мамлекет башчысына жана анын тарапташтарына каршы митинг өтүүдө. Митингчилер Алмазбек Атамбаевди, Сапар Исаковду, Фарид Ниязовду, Икрамжан Элмияновду кылмыш жоопкерчилигине тартууну талап кылышып, Атамбаев карызды төлөсүн, камалсын деген үндөрдү айтышууда. Биз ушул өмүр бою Атамбаевдин убагынан бери соттордон адилеттик таппаган жарандардын укугун коргоп келе жаткан коомдук уюмдун жетекчиси катары ушулар мына канча жылдан бери жалгыз үйүнөн ажырап көчөдө калган энелер, адилеттик таппай. Ошолор канча жолу митингге чыгып, канча жолу прессаларды чакырсак, бирөө да келип, бирөө чагылдырбайт. Байкуштар кепиндерди кийип, мүрзөлөрдө кепиндерди кийип, мечиттерде жүрдү. Тирүүлөй өлүк болгон апаларды алып келдим, укугу тебеленген. Атамбаевге окшогон камкорлор камалсын. Биздин үйлөрүбүздү, булардын жалгыз үйлөрүн тартып берген Атамбаевдин убагындагы соттор. Ошондуктан бир күн дагы булар бир жолу дагы соттордон адилеттик таппаган, жалгыз үйүнөн ажырап көчөдө калган элдер менен келдик биз. Атасына калган үйдү. Атасы болсо өлтүрүп турушты. Бугубаев Шамил деген баласы, Мамытова Кымбат деген аялы өлтүрүп турушты. Ошо Атамбаевдин алдында бир эле бөлмө үй берип койгулачы. Белгилүү акын өлүм алдында турат деп мен калчылдап киргенмин. Эч ким кабыл алган эмес мени. Азырда турам. Ошон үчүн эмне үчүн коррупциялык системаны орнотуп коюп, мен ошондо зыркырап ыйлагам, арбак деген жөн жатпайт. Эмне үчүн ушул системаны орнотуп кеттиңиз? Дача судан сиңдим жашайт, мен барып каралып турам. Ошол айтат да, эч кандай жардам болгон жок дейт. Элдер ушундай кыйрап калды дейт. Өлгөн олду, көрдүңөр, семьясы менен өлгөндөр бар ал жерде. Эч кандай жардам жок. Биз үй берип атабыз. Мына жерден участок берип атат. Жок, жалган экен. Эч кандай участок дагы жок дейт, жардам жок дейт. Ар кимдин туугандары, даже кийимиге чейин туугандары берип ушуларды көтөрдү. Биз өзүбүздү талабыбызды коюп келдик. Şu elдин. Ya, дача судан сиңдим жашайт, мен барып каралып турам. Ошол айтат да, эч кандай жардам болгон жок дейт. Элдер ушундай кыйрап калды дейт. Атамбаев бир эле соттук реформа эмес, мынакей канчалаган кыргыз элини миллиарддаган акчаларга карыз кылып кетти. Андан Атамбаев мезгилиндеги иштеген эме жан жөкөрүлөрү канчалаган мамлекеттин акчасын уурдап чыгып кетишти. Камалсын, бардыгы жоопкерчиликке деп. Ал эле эмес, бүгүнкү күндө дагы мыйзамды бузгандын бардыгы жоопкерчиликке тартылып камалыш керек деп ойлойм. Ал эми КСДП партиясынын мүчөсү Адил Турдукуловдун айтымында Кой Таш окуясынын катышуучулары бийликке акарат айткандыгы үчүн камакта отурушат. Эми бул толук бойдон саясий процесс. Ошол жерде Кой Таштын бүт катышуучулары алар ошол бийликке акарат айткан үчүн, өз позициясы бекем турган үчүн, ошол үчүн камакта отурушат. Кой Таш окуясында каза болгон Үсөнбек Ниязбековдун апасы Алмазбек Атамбаевдин тегерегиндеги адамдардын сабатсыздыгынын айынан ушул окуя болду деп эсептейт. Мен Өктөм Мамаева мына бул Кой Таш окуясындагы окуяда каза болгон полковник Үсөнбек Ниязбековдун апасы болуп, мына арадан канча ай өттү, 8 ай болуп баратат. Эми бул дүйнөдө энелер баласын жоготпосун, энелер боздобосун. Неси дегенде ушул мына бул 30 жылдык, 29 жыл болот эркиндикти алган, эгемендүүлүктү алгандан бери канча эне боздоду. 90-жылы Ак Суу окуясында, Ош окуясында, анан кийин мынакей апрель 10-жылкы апрель окуясында, эки революцияда. Эми ошодон эл эмне утту? Эл эч нерсе уткан жок да. Эл барган сайын азыркы күндөгү мына системанын, мыйзамды бузгандардын күнү тууп эле бир уч гана адамдар байып атат. Эми мен мына Санкт-Петербург шаарында 22 жылдан бери жашайм. Ошо баламды, кызымды окутам деп кеткен элем. Эми бул жерде ушу мекен үчүн
балам үсөн калган эле да. Эми ушудан 8 ай болду келип Кыргызстандын канчалык укуктук жактан бузулганын көрүп, азыр даже ушул сотко катышып атам. Юристтердин өзү бир чыныгы укуктук талаадагы сабатсыздыгын көрүп атам. 3 айдан бери мына сот болгон жок. Түрмөдө жатышат, кандайдыр бир шектүүлөрдүн бардыгы тең. Эми ушул канчалык деңгээлдеги ушу биздин бийликтегилердин деги ушу сабатсыздыгынан, ушу укук коргоо талаасындагы сабатсыздыгынан ушундай болуп отурат да. Бирок мынакей дагы булар айтып коюп атат. Мындай караганда, сырттан караганда, мынабу терроризм деген сөз акыркы эле 20 жылда пайда болду. Мына өзүңөр билесиңер, Америкада болуп аткан бул террористтер көзгө көрүнүп зыян келтирбейт. Көзгө көрүнбөй зыян келтирет. Ошону боюнча алар коркунучтуу, эң азаптуу. Мына Россияда дагы терроризмге өтө каршы мыйзамдары бар. Террористтер өлгөндө алардын өлүгүн көмгөнгө бербейт. Ошол кыял, ошол тартип мынакей биздин Койташта болду да. Элге көрүнбөстөн зыян кылып, кандайдыр бир бийликти басып алуу, өздөрү премьер-министр болуп, бирөөсү дагы ушу так талашуудан ушу келип отурду. Бардык признактардын, мында признак деген караган эл аралык терроризмге жакшынакай кылып гана өзү берет жоопту, аныктама берет. Определение международного терроризма деген бар да. Мына ошондо мына Гитлердин бункерине окшоп жасаганды телевизордон көрдүк. Аерге жанагындай мешокту коюп алып туруп, анан кийин ок дарыны жанагындай бир ок атуу болду. Эми ошол ок атпай койсо, менин балам өлбөй калышы мүмкүн эле да. Өздөрүнүн эгерде сырттан келген мына бул СССРдан корккон Гитлерге окшоп, жанына Еваны алгандай болуп, чала сабат саясатчы 3 аялдын айынан мен мисалы үчүн Алмазбек Атамбаевди күнөөлөбөймүн. Анын тегерегиндеги саясатчылар ошолорго алып келди. Соттун жүрүшү жабык түрдө өтүлүп жаткандыктан азырынча жыйынтыгын айтуу кыйын. Эске сала кетсек, 2019-жылдын 8-августунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге карата Ички иштер министрлигинин атайын бөлүмү кармоо операциясын жүргүзгөндөн кийин аны УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизишкен. Азыр Алмазбек Атамбаев 10дон ашык кылмыш иши боюнча айыпталууда.